Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 30-сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз үй бүлөдө адабий китеп жөнүндө аңгемелешүү, балдарды китепкөйлүккө тарбиялоо. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу ата-энелер, бүгүнкү темабызга байланыштуу болгон сиздерди китеп тууралуу учкул кептер менен тааныштыргым келип турат. Китепсиз чоңойгон бала суусуз өскөн даракка окшош. Кытай эл макалы. Ойсуз окуу пайдасыз, окуусуз ой коркунучтуу. Конфуций. Китеп окубаган сүйлөй албайт, көрө албайт, уга албайт. Китепти өртөп жибергенден да эң чоң кылмыш бар, ал аны окубай коюу. Китеп бул рухтун эң сонун дарысы. Жапон макалы. Үй бүлөдө адабий китеп жөнүндө аңгемелешүү, балдарды китепкөйлүккө тарбиялоо темасына көңүл буруңуздар. Бардык эле ата-энелер балдарынын акыл эстүү, ыймандуу болуп чоңоюшун тилек кылат эмеспи? Ошондуктан балдарыбызды адамгерчиликтүү, ыймандуу, акыл эстүү, боорукер кылып тарбиялоонун бир чоң каражаты бул адабий китеп болуп саналат. Демек, китеп биз ата-энелер акылыбыз, тажрыйбабыз жетишип, айта албагандын көбүн көркөмдөп, кызыктуу кылып балдарга айтып берет, түшүндүрөт. Балдарыбыз ошол адабий китептерди окуу менен жашоонун терең мазмунун, бийик максаттарды, ага жетүүдөгү карама каршылык, кыйынчылыктарды түшүнүп билишет. Ошого ак ниеттүүлүк менен жетүүгө аракет кылышат. Бирок эң өкүнүчтүүсү азыркы учурда биздин балдарыбыз телевизор, радио, интернет оюндары деп дээрлик адабий китеп окубай калышты. Буга маани берип, аларды багыттаган адам да аз. Демек, урматтуу ата-энелер, азыр дагы кеч боло элек деп, биз ата-энелер үй бүлөдө балдарды китепти сүйүүгө тарбиялообуз зарыл. Урматтуу угармандар, көңүл буруңуздар, эң биринчи китептин маанисин ата-энелер өздөрү туура жана терең түшүнүүсү зарыл. Адабий китеп бул жөн эле бош убакта эрмек кылуу үчүн жазылган эмес. Ал жаштарды мыкты сапаттарга ар тараптан тарбиялоо үчүн автор тарабынан кеминде 5-10 жыл ичинде чоң эмгектин натыйжасында жазылып чыкканын билүүбүз зарыл. Демек, ата-энелер өздөрү мына ушуларды түшүнүп, китепти сүйүүнүн, ага кызыгуунун жана этият мамиле кылуунун үлгүсүн балдарына биринчи кезекте ата-эне өзү көрсөтүшү зарыл. Мүмкүн болушунча балдар үй бүлөдө ата-энелеринин китеп окуп олтурганын көрүүсү зарыл. Эгер окуган китептериңиздин кызыктуу жерлерин айтып берип, балдарыңыз менен ой бөлүшүп жүрсөңүз, бул дагы өтө маанилүү, анын мааниси абдан терең. Балдарга китеп оку, болбосо таяк жейсиң деп айтсак болбойт. Ал үчүн мүмкүн болсо биринчилерден ата-энелер өзүбүз үлгү көрсөтүүбүз зарыл. Болбосо көп окугандарды мисал келтирүү керек. Экинчиден, үй бүлөдө атайын китепкана түзсөңүздөр дагы абдан жакшы болот. Ал үй бүлөлүк китепкана балдардын жашына ылайык. Түстүү сүрөттүү китеп, жомок, аңгеме, повесть, фантастика, роман жана башка китептерди атайлап көп жылдап чогултуп жайгаштыруу зарыл. Бирок бул кооздук үчүн коюлган эмес, өзүңүз жана балдарыңыз этияттык менен пайдаланышы керек. Урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар, сиздердин эң биринчи кызматыңыздар бул балдардын рухий, моралдык өсүүсү үчүн эң биринчи күл азык болуусу керек. Үчүнчүдөн, базарга барганда, командировкага, алыс жактарга чыкканда сөзсүз түрдө балдарыңыздарга китеп дагы белек катары ала келиңиздер. Биз көбүнчө сыртка чыкканда балдарга кийим-кече же болбосо таттууларды, суусундуктарды, оюнчуктарды көп алабыз. Ошонун ордуна китеп алсаңыздар, ал китепти дагы балдарга берерде жөн гана берип койбостон, аны реклама кылып, кызыктырып, балдарга анын ичиндеги темалардан айрым жерлерин окуп берип, балдарды китепке тартышыбыз зарыл. Төртүнчүдөн, телевизордон көргөн көркөм тасмалардын, мультфильмдердин баардыгы китептерден алынып тартылганын, эгерде китебин алып окусаңар, мындан да кызыктуу, толук болоорун айтып берүү эң жакшы натыйжасын берет. Бешинчиден, балдарды ээрчитип, айыл, район китепканаларына, ошондой эле китеп дүкөндөрүнө да алып барып, китеп тандатып сатып берүү зарыл. Алтынчы, айылдагы китеби көп үй бүлөлөр менен китеп алмашып туруу. Урматтуу угармандар,
Мамбет Асан Ибраевдин «Эмне үчүн китеп окушубуз керек» деген эң сонун китеби бар. Анын ичинен китеп окуунун балдарга пайдасы барбы деген абдан кызыктуу темасын сиздерге бөлүшөм. Китеп окуу балдарга кээ бир жөндөмдөрдү да тартуулайт. Китеп окуган бала ата энесинин, мугалимдеринин ишин жеңилдетет. Баласына жакшы билим бергиси келген ата эне баласын сөзсүз түрдө эле кымбат мектептерге алып барып, сураганын баарын алып берип турушу керек эмес. Китеп окубаган муундун ой жүгүртүүсү барган сайын төмөндөп, сөз байлыгын жетишсиздигинен айлана чөйрөсүндөгүлөр менен жакшы мамиле кура албай калышууда. Китеп окуу балдардын зээнин өстүрүү менен бирге ой жүгүртүүсүн да өстүрөт. Китеп окуу баланын сөз байлыгын арттырып, эл менен мамиле түзүү жөндөмүн өстүрөт. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Баардык эле ата энелердин тилеги балдарынын аман эсен болуп, жакшы билим тарбия алып, карыганыбызда арка жөлүк болсун, элине кызмат кылсын деп тиленишет. Балаңыздын билими бышык, чынчыл, адамкерчиликтүү, эмгекчил, кушпейил болуп тарбияланышына бул сиздин үзүрлүү каарылыгыңыз болуп саналат. Биз балдарыбыздын келечегин материалдык жактан камсыз кылууга кайсы даражада аракет кылсак, аларды таалим тарбия жагынан дагы, руханий жактан дагы камсыздоого 4-5 эсеге көп аракет кылуубуз зарыл. Ата энелер сиздер үчүн китебинде кайсыл жаш курактагы балдар кандай китепти окушу керек, ошондой эле ата энелер окуучу китептер тууралуу дагы бир нече тизмелер берилген. Китептен окуп таанышып алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.